Достор, азыркы учурда биз монтаж жасайбыз. Болгондо менде уже готовый болуп калган. Бирок, в принципе, көрсөтүп койсом деле болот да. Так, биринчи кыла турган иш Premiere Pro мынакей өзүмдүн баягы буга чейинки жазып алган видео анимациялар даяр. Бул жакта дагы видео анимациялар бар. Болгондо биз өзүбүздүкүн жасайбыз. Мынакей достор, YouTube'га жүктөгөндө эң биринчиси эле бул тема. Тема аябай түшүнүктүү жана кызыктуу болуш керек. Экинчи описаниясы. Описание бул видеодогу эмне жөнүндө болду, эмне жөнүндө сүйлөдүңөр, ошолор боюнча жазып койсо болот. Жана ссылкаларды калтырып койсок болот. Анан обложка, бул обложка превью. Бул превью аябай чоң ролду ойнойт. Превью эң адамдардын 70%ке чейин ошол эң превьюдагы жазуулар аркылуу кызыгып, превьюнун кызыктуусу болуп эсептелинет. Жана ошондой эле не для детей. Бул жакта карасак, младше 18 лет кылабыз. Анан кийинкиси бул искусственный интеллект колдонулду жана колдонулган жокпу деген суроо, буга деген жокту беребиз. Анан кийинкиси теги кетет. Тегини өзүбүздүн ключевой сөздөрүбүз менен кыска нуска кылып толтурсак болот. Видайки кошолсак андан жакшыраак. Жана ошондой эле кыргызча тартсак кыргызча, орусча тартсак орусча койгонубуз жакшы. Анткени YouTube'дун аналитикасы ошол боюнча изилдейт. Кийинкиси разрешить ремикс жана авторский права койсок болот, же болбосо запретить кылсак болот. Бул комментарий эгерде силер кандайдыр бир мисалдык учурда жаман сөз, сөгүнгөн сөздөрдү каалабасаңар, анда базовый коюп койсоңор болот, же болбосо строгая кылып койсоңор болот. Строгая бул аябай комментарийдин баарын текшерип чыгат. Базовый коюп койсоңор ошо анча-мынча жаман сөздөр келбейт. Разрешить все кылса, анда толук комментарийдин баардыгы түшөт. Негизи основном өзүңүздөргө жараша базовый коюп койсоңуздар деле болот. Так, анан кийинки дополнительно конечно, заставка коебуз. Эгерде субтитр кошсоңуздар болот. Добавление подсказки, мисалга учурда сиздер башка видео жөнүндө айта турган болсоңуздар, бул жактан видеону тандап, кайсыл тема боюнча айтсаңыз, мисалы бизнес ачпа боюнча айта турган болсоңуздар, ачып койсоңуздар болот дегендей. Так, отменить изменения. Далее кеттик. Проверка нарушение не найдено дейт. Авторский права эч кимдин правасын бузбаш керек. То есть мындай айтканда, авторский право коюлган музыкаларды же болбосо коюлган видеолорду көчүрүп койбоңуздар. Эгер кое турган болсоңуздар, нарушение кызыл болуп, сары же кызыл болуп берет. Кызыл болуп берсе, анда сиздердики эмне болот? Конечно, YouTube бан кылат. YouTube бан 3 видео бан кылса, сиздер YouTube канал ача албай каласыздар. Так, азыр 9-тан 30 мүнөт өтүп кетти. Биз муну кандай кылабыз? Муну запланировать кылабыз. Анткени YouTube аналитикасына бир аз өзү боюнча изилдеп койгон жакшыраак болуп эсептелинет. 9:30 болду, 9:40ка. 9:45ке коелу. Болду, в принципе, кыйынчылыгы жок, бардыгы оңой, өзүңүздөр көргөндөй эле. Завершить базастар өзү кетет. Все, даяр. Закрыть, обновить. Уже бул жакта мынакей чыгып калды. Ушундай. Так, достор, YouTube'га видео жасадык, YouTube'га видео жүктөдүк. Биринчи хвост, мындай айтканда, биринчи жумушубуз бүттү. Азыркы учурда биз эмне кылабыз? Азыр биз кайра эле компьютерге отурабыз. Мынакей. Биринчи баннер жасайбыз. Экинчи видеого 3D эффект кошобуз. Үчүнчү английский тренировка жана ошондой эле бүгүнкү болуп жаткан
пландар боюнча жасабыз. Айтор бүгүнкү видео аябай узак болот, ошон үчүн көрсөңүздөр кызыктуу болгон адамдар көрсө болот. Ошондой баштайлы. Анан достор неме? Жебаны кийин айтам. Бүгүнкү күнү биз мынакей Доспалам экөөбүз чогуу бир баракка пландарды жазып алдык. Бунун ичинде азыр пландар бар, ушуну биз болушунча бир жуманын ичинде аткарып коюшубуз керек. Андан кийин дагы бир нерсе көрсөтсөм болот. Бул деген бүгүн майрам, бүгүн той. Тамагың болсо жеп кой. Бүгүн майрам, бүгүн той. Тамагың болсо жеп кой. Бул жакта болсо пицца бар. Дела ждут. Мынакей достор. Короче, бүтөйүнө калдык. Да, жазайбыз азыр. Artlist.io